Расмий маалыматтарга ылайык, Бишкек шаарында 300 миңге жакын унаа катталган. Андан сырткары Борбор калаага күнүнө 1000 деген машина кирип чыгат. Алар шаардагы абанын булгануусуна шарт түзгөн негизги себеп экендиги айтылып келет. Себеби машиналардан чыккан түтүн же болбосо уулуу заттар абаны 40%га чейин булгай турганын адистер айтып келишет. Бул маселени жөнгө салуу максатында байма-бай рейдтик иш-чаралар уюштурулуп, айдоочулар арасында түшүндүрүү иштери күчөтүлдү. Абанын булгануусун алдын алуу максатында автоунаалардан чыккан түтүндүн зыяны текшерилүүдө. Ал атайын жабдык менен өлчөнүп, нормадан ашкандарына айыппул да салынат. Техникалык мүчүлүштүгү бар машиналар зыяндуу газдарды көбүрөөк бөлүп чыгарат дейт адистер. Андыктан абасы таза Бишкекте жашоо ар бир айдоочудан дагы көз каранды. Жылы эски болгон автоунааны да кыймылдаткычын туура оңдоп, регулировкалап, жана май берүүчү, топливо берүүчү жерлерин жакшылап туура оңдогондо бул автоунаалардан нормадан ашпайт, зыяндуу заттарын бөлүп чыгуусучу. Бишкек шаарынын коноктору, Бишкек шаарынын жашоочулары ошо техникалык тейлөө станцияларына барып, ушул автоунааларын бир сыйра каратып, айдоосун суранабыз. Абанын булганышын азайтуу максатында Бишкек мэриясы газ менен жүрүүчү автобустарга артыкчылык берген. Уштапта Борбор калааны 1200дөн ашык автобус тейлейт. Муну менен коомдук транспорттун экологияга тийгизген зыяны кыйла азайган. Данный момент учурда биздеги бардык автобустар газ менен жүрөт. Дизель менен жүргөн мурдагы унааларга салыштырмалуу атмосферага зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгуусу кыйла азайды. Автобустар ар 3 жыл сайын техникалык кароодон өтүп турат. Жаңы келгендери кезектеги кароодон өтөөрдө компаниядан автобустан чыккан зыяндуу заттардын көлөмүн текшерип берүүсүн сурайбыз. Бирок мен билгени булар газ менен жүргөн соң атмосферага зыяны жок. Газовый автобус выбросов не имеет. Жаң конуштардагы көмүр же башка отун пайдаланган жер үйлөр Бишкектеги кара түтүндүн бирден бир себеби. Бүгүнкү күндө автобустар менен катар турак үйлөрдү дагы газга өткөрүү иштери жүрүп, Бишкектин 36 жаң конушу көгүл отко кошулду. Мештерди орнотуу үчүн жарандарга жеңилдетилген насыя дагы берилүүдө. Абанын булганышын алдын алуу максатында Ордо калаадагы 20дан ашык откана газга өткөн. Жыйынтык көз көрүнөт дейт адистер. Ушул 22 отканабыз деген 3600 тонна көмүр жакты, жакшы жылыначы. Ошонун баары азыр нолго түштү да. Мындай караганда эле билинет да, газ менен иштегендики жөн эле ак түтүн чыгып турат, жана ысык пар элечи. Эң негизгиси Бишкек шаарыбыздын абасын жакшыртууга бул мындай чоң салымыбыз деп айтсак болот да. Абаны таза сактоо үчүн санитардык полигонго текстиль өндүрүшүнөн чыккан калдыктарды экологияга зыян келтирбестен өрттөгөн атайын жабдуу орнотулган. Ал жака жеткирбестен чүпүрөк, чапырак, резина жана башкаларды жагып, өрттөгөндөр муниципалдык инспекциянын көзөмөлүндө. Байма-бай түзмө-түз рейдтер болуп атат, тынымсыз рейдтер жүрүүдө, түшүндүрүү иштери да жүргүзүлүүдө. Банядан да тышкары жергиликтүү элдер менен түшүндүрүү иштери жүргүзүүдө. Жанакы эле жалбырактар болот го, жалбырактарда жакканда да аларга да протокол түзүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Азыр биз тынымсыз рейд жүргүзүү учурунда ар бирөөсү түшүнүп, уже кабыл алууда да дейм. Комплекстүү аракеттердин натыйжасында калаадагы кара түтүн көйгөйү акырындап чечилип келе жатат. Бул үчүн бир гана мамлекеттик органдар эмес, жалпы коомчулук аракет көрүшү керек дейт адистер. Автандил Бактыбеков, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.